мокрый лизинг деген бар, сухой лизинг деген бар да. Жалпак тил менен айтканда. Ооба. Лизинг менен кредиттин так айырмасын балким билбейт чыгар. Айырмасы бар. Бул жерде баягы кредитте көбүнчөсү күрөө талап кылынып калат. Жеке адам ала албайт. Аны сөзсүз бир юридикалык уюм ачып барып ИП сыяктуу анан алыш керек. Кайсы жерине көбүрөөк себилип, кайсы жерине азыраак себилип калганы да көрүнөт да. Анан кийинкисинде чогултуп баратканда ал карта менен беспилотный трактор же болбосо комбайн билет, могу жака көбүрөөк себилген. Саламатсыздарбы, кадырман көрөрмандар? Сиздер Акча бардын студиясындагы кезектеги подкастты тыңдап жатасыздар, көрүп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышта биз лизинг тууралуу сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Урмат Ахматов мырза. Урмат мырза Элдик банктын астында түзүлгөн Элдик лизинг деп аталган лизинг компаниясынын башкы директору. Сизге чоң рахмат биздин студиябызга келип бүгүнкү маегибиз кызыктуу болот деп мен ишенем. Негизи бул Элдик лизинг деген компания Кыргызстанда 22 банктын арасынан алгачкылардан болуп түзүлүп жаткан компания экен. Буга кандай суроо талап болду? Ушуга токтоло кетсеңиз, кантип эмненин негизинде ушу лизинг компаниясын ачууну чечтиңиздер? Бул эми көптөн бери ойлондуруп келаткан маселе да. Бул үчүн канча деген маселелер жаралган, канча деген тажрыйба кеткен да. Бул бизде азыр Кыргызстанда 2011-жылдан баштап аябай лизингке өкмөт тарабынан көңүл бурулган да. Ошондон бери лизинг маселеси мынакей 2017-18-ге чейин аябай мындай медленный шагтар менен келген да. Андан кийин 17-18ден баштап уже баягы көңүл бурулуп, азыркы убакта өзүнүн баягы нишасы бар да, бул баягы рынокто. Ошону менен анан требованиялар бул компанияга ачууга туура келди да. Компания эмне үчүн ачылып атат дегенде, бул эми азыркы биздин закон боюнча компанияны, лизинговый компанияны бул Финнадзор регулировать этет. Буга чейин банктын алдында отдел же болбосо управление же болбосо департамент болуп Нацбанктын надзорунда турган да. Биз мынакей ушул жылдын башы менен компанияны негиздеп ачууга аракет кылып келдик. Бул эми эң чоң маселе бул баягы бизнес планды жаратыш болду да. Ага чейинки регистрация баягы компаниябызды алар эми Нацбанктан макулдугун алып, анан статистика органынан, налоговый органынан өтүп келгенден кийин анан только бизнес план жазууга аябай көп күч кетти десек болот да. Анан мынакей 15-майда ушу Финнадзордон лицензиябызды алдык. Бул эми эмнени айтат? Бул көбүнчө Нацбанктын нормативдеринен мындай атка жетип калат, четтеп калат. Анан Финнадзордун требованиясы менен иштей баштайт да. Көбүнчөсү эле баягы чектөөлөр көп да. Мындай болуш керек же болбосо болбош керек деген маселелер бар да. Ошон үчүн компания бул эми ойлойм азыркы талаптын требованиясы да. Ошон үчүн компания ачтык. Азыркы убакта дагы өкмөт тараптан постановление регистрация транспортного средства деген бар. Ошого изменения киргизилип атат. Киргизилсе уже компания полноценный иштегенге даяр. Бул эми лизингтин айырмасы бар да кредит менен. Ошо мен суроо берейин деп турам да, биздин көрөрмандарга да түшүнүктүү болсун. Мурдатан деле, азыр деле көптөгөн көрөрмандар, анын ичинде мен деле бармын. Лизинг менен кредиттин так айырмасын балким билбейт чыгар. Сиздин өзүңүздөн угалы да, негизи эле башынан баягы аныктама берип кетпейлиби? Лизинг менен кредиттин айырмасы эмнеде? Лизинг менен кредиттин айырмасы бар. Бул жерде баягы кредитте көбүнчөсү күрөө талап кылынып калат. Бул жерде основной ошол отличиясы ошондо да. Күрөөгө ала турган техника өзү күрөө болуп калат да. Бул эми закондо каралган, закондо дагы бияктан баягы
клиенттин өзүнүн участиясы да керек да. Определенный продуктыларда бар, 10% клиент чыгарат, 90% компания чыгарат, же болбосо 30% клиент чыгарат, 70% компания финансировать этип берет деп ушундай моменттер бар да. Анан бул жерде баягы ашыкча залог суралбайт. Анан рисктер да бияктан көбүрөөк болуп атпайбы? Азыркы көп эле техникалар уже страхование менен бүтөт да. Мындай көп случайлар болгон, техникасын алып айдап жүрүп күйүп кеткен же болбосо авария болгон моментте дагы бул лизинг алган кардарга аябай жакшы да. Страховка кылып койсун. Камсыздандырылган техника болсо, бул эми клиенттин күйүп кеткен же болбосо ДТП болгон убактагы баягы ушербин страховой компаниялар төлөп берет да. Ушундай моменттер бар да. Мисалы үчүн бир дыйкан трактор алам десе, өзү 10 же 30% төлөп, компания калган суммасын төлөп, трактордун өзүн күрөөгө коюп туруп, тиги колдонууга берет. Буга чейинки бир аз ушул Кыргызстандагы лизингдин тарыхына дагы бир аз кайрылып кетели. Буга чейин кайсыл банктар, башка банктар лизинг берип жүрдү эле? Эмне себептен лизингти банктын алдында эмес, башка компания түзүп берүү бул маанилүү деген суроо да. Лизинг менен бизде 2011 жылдан бери жалгыз бир эле банк заниматься этип келген да. Анан кийин ушу 22 жылдан баштап дагы уже лизингдин өнүгүшүн көрүп, башка банктарда уже лизинг управлениясын ачып, бизге окшоп компания ачып иштетип келет да. Тарыхын айтып бериңиз деп жатам. Мисалы үчүн мурда бир компания башка банк аркылуу алып келген деп айттыңыз. Анан лизингдин Кыргызстанда жылышынын тарыхы Кытай техникаларынан башталган да. Биздин өкмөт Кытайдан сельхозтехникаларды алган, ошолорду анан лизингке бериле баштаган да. Ошон үчүн суроо талаптар көп болгондугу үчүн азыр көп банктар уже ушу лизинг тарабын көп карап атат да. Анан биринчилерден болуп, мынакей Элдик банк биздин руководствого чоң рахмат айтып кетиш керек. Алар ушу талап дыйкандарга, биздин бизнес сообществого ошолордун требованиясын баягы карап көрүп, анан керек экенин билип, ушу компанияны негиздеп, баштырып иштеп, уже мынакей жакын арада уже биринчи лизингке берген кардарларыбыз уже ала башташат да. Жакында ала башташат. Жакында ала. Сиз буга чейин айта кеттиңиз, мисалы үчүн банк аркылуу лизинг берилсе, негизи эле банктардын ишмердүүлүгүн улуттук банк көзөмөлдөйт. Орусча айтканда надзорный орган деп, көзөмөлдөөчү орган болот. Ал эми сиздердин Элдик лизинг компаниясын Фин көзөмөл, каржы көзөмөл органына көзөмөлдөйт экен. Лизинг берүү кандай, Кыргызстанда кандай мыйзамдар менен көзөмөлдөнөт, кандай мыйзамдарга көңүл буруш керек, жөнгө салынат, ошолорду айта кетсеңиз. Канчалык Кыргызстандын азыркы мыйзамдарына шайкеш келет? Бизде Кыргызстанда закон о лизинге бар. Ал законго көп жылдан бери изменение кирилген эмес. Мынакей ушу 22 жылдары биздин депутаттар тарабынан көтөрүлүп, ошол законго изменение киргизилди. Буга чейин бизде баягы бул эми финансовая аренда болуп атат. Көбүнчөсү бизнес менен заниматься эткендер, көбүнчөсү эле эмес, бизнес менен закондо ошондой жазылган да. Бизнес менен заниматься эткендер эле лизингке алынат депчи. Анан 22 жылдан бери келаткан бул, анан изменение киргизилди. Бул потребительский лизинг боюнча дагы киргизилди. Азыр эми налоговый кодекске жана башка нормативный документтерге администрирование кылып азыр киргизип атышат да. Ошондо мындай айтып койсок болот, баягы физический лица деп лизинг алса болот да. Мисалы башка өлкөлөрдүн практикасында деле көрүп атпайсызбы? Сиз салонго барып жаңы машина алам десеңиз, алып эле ошол жерден айдап кетип калсаңыз болот да. Ошо моменттерге да мынакей биздин дагы закондор, нормативдер уже изменение киргенден кийин позволять этилет да. Мисалы сиз барып тандап лизинговый компанияга барып өзүңүзгө уна алсаңыз болот. Уна эле эмес, башка техникаларды деле карап көрсө болот.
адистер жөнүндө мына сиз айткандай эле чындап эле лизинг Кыргызстанда баягы жаңыдан азыр баягы күч алып жайылып келаткан бир продукт экен. Лизинг берүү боюнча адистер жетиштүүбү? Сиздер кантип өзүңүздөрдүн компанияңыздарга таптыңыздар ал адистерди? Кантип тандадыңыздар? Ошол жөнүндө бир аз сөз кылсак. Адистер азыр лизинговый компанияда эле эмес, баардык жерде бизде адистер жетишпейт го дейм да. Анан ошонун ичинде бул эми лизинг маселесин түшүнгөн бизде специалисттер жок эсе да Кыргызстанда жок эсе. Бул биз азыр өзүбүз окутуп атабыз, жаш специалисттерди алабыз. Эми основной мурда иштешип жүргөн коллегаларыбыз ошолор менен биргеликте окутуп жаш балдарды обучение жүргүзүп өзүбүзгө өзүбүз специалисттерди даярдап атабыз да. Мен да айта кетпедимби, буга чейин бир эле банд заниматься этип келген да. Ошондо эле бир ондой специалисттер иштеп, ошолор эле опытный специалисттер болуп иштеп келет. Баштапкы капитал боюнча кандай лизинг компаниясын ачуу үчүн канча баштапкы капитал болуш керек, канча көлөмдө? Требованиялар боюнча 20 миллион уставной капитал менен ачса болот да. Бирок бизде уставной капиталыбыздын 500 миллион менен уставной капитал коюлду, ошо менен иштей баштайбыз да. Бул эми 500 миллион уставной капитал үчүн аябай жакшы сумма да. Азыркы күндө биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Кытай банктары менен сүйлөшүүлөрүбүз болду. Мынакей российско-кыргызский фонд менен да сүйлөшүүлөрүбүз жүрүп атат. Евразийский банк развития менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Анан азыр көбүнчөсү дагы эко продукт болуп калады. Ошол тарап менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз да. Демек бул көбөйөт баары буюрса көбөйөт деп турабыз. Бул эми баягы мурдакы биздин көз караш калып калганда сельхозтехниканы эле лизингке алса болот депчи. Азыр эми жанагы солнечный батареяларды да лизингке берсек болот, ошо маселелер бар да. Электромобилдерди лизингке алса болот, ушундай. Ошол эми лизингдин өзү тууралуу сөз кылалы. Сиз жетектеп турган элдик лизинг компаниясы лизингдин кандай түрлөрүн берет? Азыркы убакта биз стандартный лизинг, финансовый лизинг менен эле заниматься этип келебиз. Бул эми биз азыр баягы Восточный Европаны, Турцияны, эми Восточный Европа дегенде эмнени карайбыз да? Баягы Белоруссия, Украина, Россия ошолордун дагы практикаларын көрдүк. Бизде обмен опытами болуп турат да. Биз жакында ошо Санкт-Петербургка дагы, Москвага дагы Росагролизинг менен дагы обмен опыт кылдык да. Буга чейин Турциянын дагы практикаларын көргөнбүз. Ошол эле биздин кошуна Өзбекстан, Казакстандын да практикаларын көргөнбүз да. Бизде лизинг азыр развиваться этип келип атат да. Башка биздин ушу кошуна мамлекеттерди эле алып кетсек, аларда субсидиялар бар да. Мисалы, мындай карасаңыз, алардын фермерлери, жанакы индивидуальный предпринимательдери техникаларын 2 жыл, 3 жылда обновлять этип турат да. Субсидия бар да. Мисалы, ошол эле Россия Федерациясын алсак, аларда федеральный субсидия деген бар, анан краевой субсидия деген бар да. Определенный, мен мындай образно айтып атам. Сиз техника ала турган болсоңуз, сизге федеральный субсидия деп коет. Ошондон бир 10% сизге төлөп берет. Может, краевой дагы бир 15-10% төлөп берет. Ошондо сиздин техникаңыз 20%га азыраак түшөт да. Анан буларда обратный выкуп дегендери да бар да. Сиз определенный бир 3 жыл колдонуп, кайра эле өткөзүп, кайра жаңы техника алсаңыз болот да. Ошентип жаңыланып турат да буларда техника. Азыр бизде Кыргызстанда андай практика жок, но ошонун нормативдери да каралып атат. Субсидия жагын караса жакшы болот. Бирок өкмөт тарабынан лизингке көңүл бурулуп, жанагы арзандатылган пайыз менен сельхоз направленияда көп берилип атат да. Техникада мынакей азыркы күндө дагы 6% менен сельхозтехниканы алса болот да. 6%дан бул 7 жылдан 10 жылга чейин
алынып келип атат да. Мынакей ошол эле биздин компания элдик банк ошону менен заниматься этип келет да, берип келет азыркы убакка чейин. Дагы кандай продуктулар бар, ошо кеңирээк токтоло берсеңиз Кеңирээк болот да. бул эми 3 направлениясы бар да. Баягы возвратный лизинг, оперативный лизинг дегендер. Бизде алар Кыргызстанда мындай жок эсе да. Бирок азыр менин айткандарым мем болуп кетип жүрбөсүн. Лизингдин мындай эмелери бар да. Мокрый лизинг деген бар, сухой лизинг деген бар да. Жалпак тил менен айтканда. Ооба, ушундай моменттер бар. Мокрый лизинг дегенибиз, сухой лизинг деген мисал айтып кетейин да. Мисал келтирсеңиз жакшыраак болот. Сиз самолет алып атсаңыз, өзүнүн эле алып атасыз да. Бул сухой лизинг деп коет да. Сиз алып келесиз, бияка өзүңүздүн баягы гаражыңыз болушу керек, же болбосо пилотторуңуз, стюардессалар болушу керек да. А мокрый лизинг алсаңыз, анда сиз бүт готовый аласыз да. Сизде пилоттор болот, сизде стюардессалар болот, ошону эле сиз иштетип кетесиз да. Ушундай моменттер болуп элдер туура эмес түшүнүп калып жүрбөсүн. Сухой лизинг, мокрый лизинг депчи. Ушундай моменттер бар да. Бул эми өзү эле биздин рынокко интересный продукт да. Мындай айта кетсекчи, көп специалисттер жок, бирок ошол убакта дагы лизингке востребованность аябай көп да. Бул эми историяны жыл сайын эле жарата бергендей болот да, лизингдечи. Анткени жылына 5 миллиард лизинг бериш бул аябай көп болгон да. Убагында ойлоп көрсөк, 5 миллиард бердик деп, бул аябай көп сумма болгон да. Эмки жылга бул эми 5 миллиард деген аз эле сумма деп чыгып калат да. Ошон үчүн азыркы убакта ойлойм, дагы бир 5-6 жылга лизинговый компаниялар көп ачылып кетсе, анда конкуренция көбүрөөк болсо, бул тараптан аябай развитиясы чоң болот да. Анткени азыр биздин рынокто 80-90% эле лизингден бир банк эле берип коет да, ушундай болот да. Ошон үчүн конкуренция көп болгону жакшы деп ойлойм да. Сиз эми дыйкандар жөнүндө сөз кылып кетпедиңизби? Негизинен кардарлар булар дыйкандар экен, айыл чарба техникасын алат деп айттыңыз. Мындай бир тизмектеп кетсеңиз, дагы кимдер лизинг ала алат? Азыркы убакта баягы ассоциация только сельхозтехника менен деп кетпедим менчи. Бизде азыр индивидуальный предпринимательдер да, баягы ОСО, ОАО, бүт бар эле госпредприятияларда лизинг алса болот да. Линейка аябай чоң да. Ошол эле жанагы коммерческий техникалар, ошол эле буровой машиналарды алсак болот, карьерный машиналар бар, погрузчиктерди азыр бүт линейкасын да. Даже мынакей биз финансировать этип атабыз, медцентрларды финансировать этип атабыз. Дагы доильный оборудованиялар ушундай да. Эң кызыктуу бул баягы 2017-18 жылдардагы продукт киргизгенбиз Кыргызстан рыногуна. Бул жанагы ВПС деп, высокопродуктивный скот деп. Уйду дагы лизингке алсаңыз болот да. Бирок жеке адам ала албайт. Аны сөзсүз бир юридикалык уюм ачып барып, ИП сыяктуу анан алыш керек. Бул эми түрү болуп атпайбы? Жана айта кетпедикпи, законго изменение киргизген депчи, потребительский лизинг, коммерческий лизинг депчи. Мисалы, сиз уйду алам десеңиз, өзүңүзгө колдонгонго, үйгө барып, үйдөгүлөр да уйду саап, сүт менен ичем десеңиз, анда өзүңүзгө деле уй алсаңыз болот да. Бирок өкмөттүн политикасы кандай болуп атат? Баягы внутренний уйларды эле алыш эмес. Основном биз Европадан алып келип атабыз да уйду. Баягы высокопродуктивный скот деп алып келип, анан биякта баягы эт багытында, сүт багытында деп берилип атат да. Бирок көбүнчөсүн сүт багытында алып атышат да. Мынакей уже Европадан алып келгенде Министерство сельского хозяйства 4 вид уй бизге определять этип берген, ошо менен уйларды беребиз да. Эң кызыктуулары ошолор. Уйларды алып келебиз, лизингке беребиз, анан ошонун процессин карап, төл алганын, ошонун баарын биздин специалисттер отслеживать этет да. Аны дагы эми страховать этишибиз керек в обязательном порядке. Баягы уйду страховать этпесек, бизде көп мындай карантинге туруп калат, ооруп калат, ушундай жугуштуу оорулар
көп да, ошон үчүн караш керек да анда. Кредит жөнүндө да азын аулак сөз кылганбыз башында, азыр да кененирээк токтолсок болот. Мисалы үчүн бир дыйкан кредитке алган трактор менен лизингге алган трактордун мындай айырмасын азыр айтып кетсек да, мындай токтолупчу кененирээк биздин көрөрмандарга да түшүнүктүү болуш үчүн. Мисалы үчүн банкка барып өзү кредитке алып үйүн күрөөгө коюп, мисалы үчүн трактор алып атат. Күрөөдөн башка да кандай айырмачылыктар бар? Күрөөдөн башка жана башында айта кетпедимби, бул баягы өздүк салымы болсо, сельхозтехника ала турган болсо 10% өздүк салымы болсо, күрөөгө ошол алып аткан техникасы калат да. Ушундан отличиясы бар. Анан жана айта кеткендей эле страховать этебиз да бул техниканы. Анан страховка болгон учурда эми азыр кайталап атат окшойм. Если тракторы ДТПга же болбосо баягы кандай бир форс-мажорный ситуация болсо, страховой компания восстанавливать этип берет да. Бузулуп калсачы? Жок, бул бузулгандан эме эмес да. Камсыздандырылган эмес. Бирок биздин партнерлор менен, поставщиктер менен договорлорубуз бар да. Сизге гарантийный убакыт берет, например, 1 жылга чейин, 2 жылга чейин да. Бузулуп калса тракторуңуз, алар оңдоп берет. Бирок баягы дөңгөлөгүңүз жарылып калса, же резина болсо, мындай мал быстро изнашивающий болсо, ал гарантияга кирбейт да. Жанакындай коробкаңыз, моторуңуз, мостуңуз бузулуп калса, 1 жылга чейин гарантиясы бар техниканын. Сиз банктын адисине же болбосо алган поставщиктерге кайрылсаңыз, алар келип гарантиясы менен оңдоп берет да. Азырда лизинговый компания же болбосо банктар партнерлор менен договор түзгөндө баягы базардан алып саткандар эмес, ошо официальный дилерлер менен иштешет да. Анткени аларда баягы гарантийный обслуживаниясы бар, постгарантийный обслуживаниясы бар. Көп мындай бизнесмендерибиз бар, алар баягы техникасын сатып алып эле кетип калалы деген ой менен келишет да көбүнчөсү. Анан баягы компанияга бул неинтересно болуп калат да. Анткени баягы бизнесмен техникасын сатып кетип калат, ал проблемасы менен кардар анан компанияга алып калат. Ага может эртеңки күнү запчасть чыкпай калышы мүмкүн. Запчасть жок болуп калат рынокто. Ошон үчүн биз партнерлор менен келишим түзүп аткан учурда обязательный порядке гарантийный, постгарантийный обслуживанияга болушу керек. Ошондо гана түзөбүз да. Анан рынокко келе калган техниканы эле алып бериш дагы бул оор маселе да. Баягы рынокто бизде техниканы колдонбой туруп эле могу техниканы алам деген тоже оор маселе да. Ал техника биздин баягы местностьта кандай өзүн поведет, ушундай моменттер бар да. Анан көбүнчө биздин партнерлорго дагы айтабыз, карап, көрүп алыш керек деп. Закондо да ошондой прописано. Биз мисал компания сиз же болбосо кардар келсе, могу техниканы алып беришибиз керек да. Сиз тандап келесиз, анан биз алып беришибиз керек да. Жок, биз сизге таңуулап койсок, сиз ал техникага жооп бербейсиз, биз жооп берип калабыз да. Ушундай немелер бар да. Сиздердин адистериңер анда ошо трактордун түрлөрүнүн дагы жакшы түшүнүп, мындай чындыгында эле мындай кеңири масштабтагы бир адис болуш керек экен да. Бир эле лизинг эмес, Кытайдын заводдорунда эмне болуп атат, аны да жакшы түшүнгөн. Туура айтасыз да. Туура. Бул эми опыт да, жизненный опыт десек болот болуш керек. Аябай мындай историялар, күлкүнүчтүү историялар да көп. Баягы балдарыбыз туура өзү экономист болот да. Анан көп основной юридический моменттери болуп калат, технический моменттери болуп калат, баягы эме адамгерчилик мамиледе болуп калат, ушундай моменттер да. Мындай өзү жумуш күндө разный да. Күндө эле бир эле нерсе менен иштеле бербейт да. Күндө башкача случай болот, ушу кызык. Ошондо сиз көптөн бери иштейт экенсиз бул тармакта. Бул тармакты баягы Кыргызстанда саналуу адистердин бири экенсиз. Өзүңүз дагы буга чейин айтып кеттиңиз, көптөгөн адистерди тарбиялап колдон чыгардым дедиңиз. Сурайын дегеним ушул лизинг биздин карапайым
дыйкандарга, сиздердин кардарларыңызга деп айталы, жакшы натыйжа берип, бир экономикага салымын кошуп келди. Ушу кандай баа бересиз ошол нерсеге? Суверенность айта алам, баягы экономикага салым кошуп келди деп. Анткени баягы эң биринчи мамлекетке продовольственный безопасность да. Продовольственный безопасностька обязательно баягы техникалар керек. Ошон үчүн бизде азыркы убакта биздин статистика боюнча алып келгенде 14-15% эле техникаларыбыз жаңыланды да. 14-15%. Это биз дагы канча жылдан бери берилип келатабыз да. Биздин биринчи берилген техникалар уже эскирди да. Аларды обновлять этип келатабыз. Бул эми лизинг развиваться этсе, мамлекетке аябай эле экономикасына көп салым кошот деген ойбуз да. Муну азыр мынакей государственный поддержка да аябай болуп атат. Азыркы убакта эле мынакей миллиардтай дагы сельхозтехникага берилип атат. Жеңилдетилген пайызы менен 6% менен берилип атат да. Берилген атат да мынакей ошол убакта эле. Анан дагы өзүбүздөн грузовой машинелерди сборка кылып атпайбызбы? Ошолорду дагы уже лизингке бергенде жеңилдетилген пайыз менен деп азыр өкмөт тараптан ал жобо каралып атат да. Ушу жакын убакта чыгып калса, биз да жеңилдетилген пайыз менен жанакындай грузовой машинелерди дагы биздин баягы компанияларга каралып калат да. Бирок ал эми каралып атат да. Где-то 1 миллиард бөлүнөт деп каралган. Ошону бөлүнүп калса, анда уже грузовой машинелерге да берип калабыз да. Сиздердин атаандаштарыңыздар ким? Атаандаштар биздин рынокто аз эле. Бизде азыр ушу 2 государственный банк заниматься этип келет, ушуга чейин лизинг менен. Калган коммерческий банктарда аларды атаандаштык жок десек болот да. Жок эсе. Азыр ушу 2 госбанктын лизинг программалары бар. Жакшы да. Ошолор мынакей ушу 2 госбанкка аябай күч келет да. Анан азыр коммерческий банктар деле көп карап калышты. Лизинг направлениясын ачышыбыз керек депчи. Ачыш керек бул. Конкуренция көп болушу керек. Конкуренция болсо, ошондо адистерибиз да көп чыкмак. Мындай кадровый маселе да оор болмок эмес да. Бир банктан бир банкка переходить эткен ушу специалист үчүн дагы аябай талаш тартышты жаратат бул жерден дагычы. Бул эми айтканда жеңил эле болот, бирок ошол маселе көп көйгөйдү чечип коет да. Анткени саналуу эле адистерибиз бар да бизде, Кыргызстанда. Бир аз санариптештирүү жөнүндө сөз кылсак, банктарда айрыкча ошол сиздин элдик лизинг компаниясында деп айталы, санариптештирүү кандай жүрүп атат? Бул бизнес процесстерге кандай таасирин тийгизип атат? Ошол жөнүндө сөз кылсак. Бул дагы аябай жакшы суроолордун бири. Бирок азыр айта кетсек, бул ушу лизинговый компанияга эң биринчи баягы может банк системасында ушундай IT специалисттер биринчи орунда турат да. Көп эле сферада. Ушу лизинг компаниясына эң биринчи турган специалисттер бул риск менеджмент менен юристтер болот да. Анткени бир эле келишимди туура эмес түзүп койсок, анда бул кардарларда, компаниядагы ошол эле техниканы алып келген поставщиктер да могут пострадать да. Туура эмес. Ошон үчүн юристтер менен риск менеджмент аябай да. Андан кийинки уже болуп IT специалисттер, экономисттер ушундай кетет да. Основном биз ушу жакшы юрист, жакшы риск менеджменттерди каралат да. Санариптештирүү бул бизде баягы азыркы түндүк менен дагы чогуу иштер жүрөт да. Жанагы ИННди алыш, жана налоговый справкаларды ошолорду алыш да. Анан азыркы убакта биз уже киргизип атабыз онлайн заявкаларды принимать этип аткандай. Мен жана айта кетпедимби, биз эле ошо Росагролизинг московский Российский Федерацияда компания аябай ошонун аналогун алып, алардын офиси деле Москвада. Бирок заявканы Владивостоктон алат ушундай да. Биз дагы ошого өтүп атабыз. Азыркы убакта биздин офис Бишкек шаарында эле. Бирок биз
WhatsApp аркылуу, электронный почта аркылуу, соцсеттер аркылуу биз уже заявка ала баштайбыз да, онлайн заявкаларды ала баштайбыз. Аны түндүк платформасы аркылуубу же өзүңүздөрдүн Жок, өзүбүз жана түндүк платформасы аркылуу аларды жанакы Справка алуу. справка алууларын, ошолордун интеграциялашкан демек сиздердин инфраструктура, IT ооба, инфраструктура. ооба. Бул эми жылдын аягына чейин бул маселебиз уже чечилет да. Биз өзүбүздүн платформа, өзүбүздүн CRMдер уже азыр сатып алуу маселелери уже чечилип атат ушул убакта. Анан онлайн алып калсак, бул эми Баткенден заявка ала алабыз, ошол эле Караколдон же болбосо Ак Суудан дагы заявка алсак болот да. Клиенттин үйүндө отуруп заявка бергендей кылсак болот да. Буга приложениялар дагы, Элдик банктын приложениясы аркылуу дагы заявка берет. Ушундай моменттер бар да. Эми санариптештирип IT технологиясын өнүктүрүшүбүз керек да. Бул жакшы, мынакей ошол эле техникаларга GPS-тер коюлат, отслеживать этип турса болот. Мынакей азыр бизде ушундай жакшы техникалар бар. Азыр кайра эле сельхоз техникалар бар да. Сиз үйдө отуруп карап турсаңыз болот да. Мисалы, комбайнды кандай чабып атат, Канча гектар айдады? Канча гектар айдады. Азыр биз бир европейский компания менен комбайн алып келгенбиз да. Ал водители жок комбайн. Ошондой да болот экен, э? Сиз мисалы картаңызды забивать этсеңиз, сиздин картаңызды карап берет да. Эми азыр бизде көбү рисковать этип ага бар элек да. Кыргызстанга келдиби ошондой техника? Беспилотный комбайн деп койсо болот да. Аябай жакшы. Мисалы сиз картаңызды айдап сепсеңиз, сиздин эмне сепкениңизди да, канча сепкениңиз кайсы жерине көбүрөөк себилип, кайсы жерине азыраак себилип калганы да көрүнөт да. Анан кийинкисинде чогултуп баратканда ал карта менен беспилотный трактор же болбосо комбайн билет, могу жака көбүрөөк себилген, ушул жакта көбүрөөк чогултуп кетейин, биякта азыраак деп ушундай моменттер бар да. Анан азыркы технологияларды азыр дрондор да бар. Мисалы, жана поляңызды айдап коюп, анан тебелеп, үстүнөн удобрение сээп, ушундай моменттер бар да. Ошолорго да дрондор бар. Ал дрондор сиздин 40 гектар жериңизде жарым саатта удобрение чачып берет да. Эч ким тебелебейт, эч ким карабайт да. Үстүнөн чачып кетет. Прогресс алдыга кетип атат да, ошон үчүн биз дагы алдыга карап ушулардан калбашыбыз керек да. Мына практика айта кетпедикпи? Ошол эле Казакстан, Россиянын практикаларынан да бизде өкмөт тараптан да көңүл бурулуп неметип атат да. Ошо субсидия маселеси да может чечилип калса, дагы биздин дыйкандарга жакшы болмок да. Жыйынтыктоочу бөлүгүбүздү ушу келечек тууралуу суроолор менен жыйынтыктап коелу. Негизи жакынкы 2-3 жылда кандай чоң максаттарды коюп жатасыздар алдыңыздарга бул элдик лизинг компаниясы? Бул айта кетпедикпи? Лизингде будущее чоң депчи. Ошол эле гендерный да карап неметилип атпайбызбы? Биздин женский предпринимательствога ошого дагы программа, продукт разрабатывать этип атабыз. Ошону да карап атабыз. Анан азыркы убакта дагы бир чоң маселе баягы бүт баары эле жаңы техниканы лизингге ала албайт да. Анан БУ маселесин дагы карап атабыз да. БУ рыногун да карап, ошолорго дагы анализ, исследование жүргүзүп атабыз. Ал маселени дагы жакынкы араларда киргизип калабыз да. Анан жанагы эко лизингтерди дагы карайбыз да. Бул эми лизингдин Кыргызстанда будущеси аябай чоң да. Азыркы мен ушу конкурент деп кетсек болот го, ошолорго деле кайрылып кетсем болот го. Лизинг ачыш керек, конкуренция болушу керек. Лизинговый компаниялар, ушул эле банктардагы лизинг продуктусу болушу керек да. Ошондо бири-бирибизге конкуренция кылсак, өнүгүү лизинг тарабында көп чоң прогресстерди, чоң продуктыларды, чоң инвестицияларды алып келет
деген оюбуз бар да. Инвестиция тартуу пландалып жатабы жакынкы арада? Инвестиция тартылуу ооба. Азыркы убакта айта кетпедимби, жанакы биз ушу жакында Кытайга да поездка намечать этип атабыз. Ошол жака дагы инвестиция боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Российско-кыргызский фонд менен дагы биз уже сүйлөшүүлөр жүргөн. Жакынкы убакта уже договорго, келишимге кол койгонго уже ошого алып баратабыз да. Азыр устный соглашенияларыбыз бар. Жакынкы убакта кол коюшуп калабыз да. Андан башка эле Евразийский банк развития, аны менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Турецкий гранттар бар, ошолорду да карап атабыз. Основной эми Кытай менен келишимдерибиз бар да. Жакшы, Урмат мырза, сизге бүгүнкү маегиңиз үчүн чоң рахмат. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Биздин айыл чарба тармагыдагы, лизинг тармагыдагы өнүгүп, экономикага албан салымдар кошула берсин, чоң ийгиликтер жарала берсин. Кадырман көрөрмандар, сиздер Акча бардын кезектеги подкастын көрдүңүздөр. Бүгүнкү биздин студияда конокто Элдик банктын астында түзүлгөн Элдик лизинг компаниясынын башкы директору Урмат Акматов мырза болду. Бүгүнкү берүүнү мен Касым Рахманкулов алып бардым. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.